Кинодагыдай эле болгон Токтогул районуна жол кырсыгы катталды. Анда айдоочу менен жүргүнчү унаадан ыргып кеткен. Алардын абалы туруктуу. Президент Садыр Жапаров ооруп жаткан Хамзага жардам берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Токтогул районунда Audi унаасы оодарылып, ичиндеги айдоочу жана жүргүнчүсү ыргып кеткен. Токтогул районунда Audi унаасы оодарылып, 2 адам жаракат алды. Токтогул районунда жол кырсыгы катталды. 15 март күнү Audi үлгүсүндөгү жеңил унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана жүргүнчү унаадан ыргып кетишкен. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жабыркагандар тирүү, бирок ар түрдүү жаракаттарды алышкан. Ачыңыз, стакан ачыңыз. Грузовой булган. Эжекем, ой. Жок болбойт, байкеси болбойт. Жүргүнчүлөрдү алыс жолго мыйзамсыз ташыган айдоочулар кармалды. Аларга айып салынды. Жүргүнчүлөрдү мыйзамсыз ташыган айдоочуларга 41.500 сом айып салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы таң эрте Сосновка көзөмөл өткөрмө жайынан Бишкек Ош багыты боюнча каттаган оор жүк ташуучу маршруттук унааларды текшерүүгө алышты. Текшерүү учурунда оор жүк ташуучу маршруттук унаалар мыйзамсыз жабдууларды орнотуп, кошумча орундуктарды, тапчандарды орнотуу менен жүргүнчүлөрдү жаткырып ташып жүргөндөрү аныкталган. Жыйынтыгында 2 саат ичинде мыйзамсыз жабдууларды орноткондугу жана жүргүнчүлөрдү мыйзамсыз ташыгандыгы үчүн 7 оор жүктөрдү ташуучу маршруттук унаа айып короо жайына токтотулуп, 41.500 сомго айып салынды. Урматтуу алыскы каттамга каттаган айдоочулар, адам жаны аманат, андыктан мыйзамсыз жүргүнчүлөрдү ташып, өзүңүздөрдүн жана жүргүнчүлөрдүн өмүрүн тобокелге салбаңыздар. Паласкында. Неге пассажир запретті? Болбойт та, байке. Пассажир болбойт. Сүйлөшүңүздөр келсе. Телефондон ала кыскандан да, уктап кеткенден да жол кырсыктар болуп атат. Кече жол кырсыкты көрдүңүз да, туурабы? Ошон үчүн караң. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Mercedes-Benz Maybach унаас менен $30.000 Хамза Жаша. Садыр Жапаров Хамзага жардам берди. Учурда сыма орус менен алышып жаткан Хамза аттуу 2 жашар наристеге президент Садыр Жапаров да жардам берди. Бул тууралуу кайрымдуулук иш-чарасына активдүү катышып жаткан ишкер активист Аскарбек Сапарбек уулу билдирди. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Сиздин жардамыңызды алып, аманатыңызды тапшырып бердик. Биз сизге ыраазыбыз, деди Сапарбек уулу. Бирок ал мамлекет башчысы эмне жардам кылганын тактаган жок. Ал арада социалдык тармактын колдонуучулары буга чейин кайрымдуулукка атын атагысы келбеген жаран берип кеткен Mercedes-Benz Maybach унаасы менен $30.000 президент Жапаров бергенин болжошууда. Учурда активисттер жана ыктыярчылар өлкө боюнча жерлерди акча чогултууда. Смага каршы бир уколдун Золгенсма баасы 170 миллион сом турат. Аскар мырза, мен булар машмурады. Аскар мырза, өзүңүз айта кетсеңиз. Урматтуу биздин ажообуз, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Сиздин жардамыңызды алып, сиздин аманатыңызды тапшырып бердик. Биз сизге ыраазыбыз. Баракалла, жигиттер бар болгула. Анда орун алуу керек эле, буйруса. Кара сууда убактылуу кармоочу жайдагы шектүү асынып каза болду. Милиция. Ош облустун Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайындагы жаран асынган абалда табылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2025 жылдын 14 мартында Кара Суу Риптин убактылуу кармоочу жайында мал уурдоо негизинде козголгон кылмыш иши боюнча шектүү катары кармалып турган 1983 жылы туулган жаран өзүн өзү асып каза болду.
Бул факты каттууга алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Учурда окуя боюнча иликтөө иштери уланууда. Шектүү жаран коңшу өлкөлөрдүн биринде адам өлтүрүүгө шектелип, ага карата эл аралык издөө жарыялангандыгы аныкталган. Булак Турмуш KG.